Анжелика бүтүрүүчү класстын окуучусу. Демейде кесип тандоого мүмкүнчүлүгүн интернет ааламынан издесе, бул жолу ийгилик жараткан инсандардын жаштарга кесип тандоосуна багыт берген иш-чарага келген. Керектүү маалыматтарды айтып өттү. Кесип тандоо боюнча ушундай кесип тандаш керек. Келечекте ата-энең менин балам, менин кызым ушундай кесиптин ээси деп сен менен сыймыктанып, ушу кесибиң боюнча ушинтип кесибиңди сүйүп иштешиң керек. Жана кесибиң сага эле эмес, башкаларга дагы польза алып келиш керек. Ошондой кесиптерди тандоо жөнүндө жакшы маалыматтарды ала алдык. Жалал-Абад шаарындагы мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн башын кошкон иш-чаранын коногу катары чакырылгандар ар тармактын өкүлдөрү. Алардын жашоосунда кесипти туура тандоосу ийгилик жараткан. Бүгүн алар ошол сырларды бөлүшүштү, пикир алышышты. Искусство тармагы чоң да эми. Анын ичинде адабияты бар, анын ичинде скульптура бар, изо бар, сүрөт, кино, театр, музыка дегендей ошонун бардыгын түшүндүрмө берип, жалпы үстүртөн анан ошон эле учурда кайсы жерге окуш керек, кайсы жерден билим алып, кандай билим алыш керек, орто окуу жайлар кайсы жерде бар, жогорку окуу жайлар кайсы жерде бар, андан сырткары анан иштей турган жерлер кайсы жерлер биздин Жалал-Абад шаарыбызда, облусубузда ошондой кайсыл ишканаларга келип иштесеңиздер болот деген сыяктуу маалыматтарды жаштарга, окуучуларга бердик. Азыр ушундай иш-чаралар чыгып атат. Бизге жардам бере турган. 9 бүткөндөн кийин бизге жардам бериш керек. Тандаганы, кесип тандаганы. Өзүбүзгө пайда болуш керек, адамдарга пайда болуш керек, элге пайда кылыш керек ал кесип менен. Ата-энебизге, өзүбүзгө пайда болуш керек ал кесиптерден. Иш-чаранын уюштуруучуларынын белгилөөсүндө бул өңүттөгү жолугушуулар кесип тандай албай жаткан жаштар үчүн туура жолду табууга көмөк берет. Биз ошону 100% жакшы жакка өзгөртүшүбүз керек. Мыкты окушуңар керек. Китептерди көп окугула. Бул биз эме кылчык да, например, ушундай ийгиликке жеткен адамды мектепке алып барып, анан ал ар бир класска бул өзүнүн жумушун таштап, анан кийин биз менен мынтип жүргөндө бир класска кирип айтат, кийин дагы бир класска кирип айтат. Ал аябай көп убакытты эме кылат экен да, көп убакытты алат экен. Анан биз ушундай практиковать кылып көрөлү дедик да, бир жерге топтоп весь 9 класстарды. Булар деле аябай занятый адамдар үчүн ушул жерден эле сразу весь шаардын мектебинин 9 класстын окуучуларын ахват кылганын атабыз да. Өз турмуштук жолунда туура тандоо жасап, ийгилик жараткан инсандар менен жолугушуу мөөнөттөрүнүн артында кимдир бирөөнүн жашоосундагы кесипке болгон жаңылыштыкты түздөө иш-чаранын күткөн жыйынтыгы. Жумагүл Закирова, Бурханбек Матов, Жалал-Абад шаары.